Кыргызстанга жылдан жылга туристтердин санынын көбөйүп, алардын арасында чет мамлекеттен келген меймандар агылып жатканын статистикалык маалыматтар билгизип айтып келет. Алар көпчүлүгү бир гана биздин ысык көл эмес, жалпы табиятыбыздын кооз жерлерин менен таанышуу жана ошондой эле кылымдарды карыткан кыргыздын маданияты, үрп-адаты, каада салтына кызыгып турушкан учуру. Жакында эле мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай эле биздин ушул Айтылуу Тоң районуна караштуу Боз Салкын жайлоосунда көптөгөн кемпинг, башкача айтканда, улуттук колориттеги эс алуу үйлөрү пайда болду. Кыргыздын керемет кооз жерлери дүйнө элдерин суктандырып таң калтырганы бекеринен эмес. Ага учурдагы туризм тармагындагы болуп жаткан өзгөрүүлөр далил. Ички атаандаштыктын күч алышынын аркасында азыр бул багытта эмгектенгендер башкалардан өзгөчөлөнүп, жаңы идеяларды ойлоп табуу аракетинде. Тоң районуна караштуу Боз Салкын жайлоосунда жайгашкан бул саякат кемп этно борбору аталыш айтып тургандай эле келген туристтердин ар багытта эс алуусуна ыңгайлашкан. Мен ушул конокторду тосуп, чет мамлекеттен туристтерди деп ойлоп жүргөм. Анан быйыл чыгынып, бул жерди бир гектар жерди алганбыз, аренда кылып. Анан быйыл баштадык, буюрса 3 боз үй тиктик, бирөө кухнясы. Буюрса эми чет мамлекеттен келгенде кишилерди жакшылап тозолу деп атайлап солнечный панель койдук. Сууну тартып келдик эмеден үстүнөн. Туалет, санузел кылып, унитаз кылып, ушундай бир аракет кылдык да. Билбейм, аябай сонун кооз жер экен. Өзүнүн аты Кара Арча. Бул жерде кино тартпады эле, Боз Салкын деген. Ошондон кийин бул жак уже Боз Салкын болуп калды да. Ошондой эле өзүнүн атына да жараша, бияк салкын экен. Бишкекте бүтүп баары ысып атса, бул жерде наоборот кечинде кээде үшүп каласың. Прохладно, жакшы. Жаныбызда токой бар мына. Ажайып кооз жаратылышы бир учурда эле табияттын 4 мезгилин көрүп билүүгө топ келген бул жайлоо бүгүн чет элдиктерди эле эмес, жергиликтүү калкты да өзүнө тартып келет. Ошол себептен меймандарды татыктуу тосуп алууга баардык шарттар каралган. Электроэнергиясы өткөрүлүп, ар бир боз үйлөргө таза суу, керектүү үй эмеректери, муздаткычтар коюлуп, эң башкысы 21-кылымды өзүбүздү ансыз элестете албаган интернет тартылып, Wi-Fi орнотулган. Андан тышкары атайын заманбап ажаатканалар салынып, таштандыларды таштоочу челектер да коюлган. Эң башкысы экологияга зыянын тийгизбеш үчүн күндүн нуру колдонулуп, жаратылышка аяр мамиле жасалганы бир көргөндө эле байкалат. Бул жерде болсо мурун көрүп жүргөн жер. Улуу атабыз Манастын өлчөндө Чидер таш деген жакшынакай касиеттүү жер. Күнгөйдөгү Чолпон ата, Тескейдеги Тастар ата деген, Тастар атанын токусу Болчондон деген касиеттүү жерлер. Бул атабыз Манас ата бабалар жүргөн жер. Ошонун мына булактын башынан орун алган экен. Бул эң жакшы идея. Ааламдашуу күч алып, кыргыздын маданияты, үрп-адаттары унутулуп бараткан мезгилде ушундай этно эс алуу жайларынын пайда болушу өтө маанилүү. Себеби бул жерде заманбап жашоо менен кыргыздын кылым карыткан каада салттарын айкалыштырган меймандарга атайын программалар да каралып, коноктор улуттук баалуулуктар менен таанышууга да мүмкүнчүлүк алышат. Сиздерди ушундай кыргыздын менталитети менен боз үй тигип алып, дасторконубузду кыргызча жайып алып тособуз. Буюрса мына светибиз бар, условия бар, Wi-Fi бар. Ушул болгон аракетибиз менен сыйыбызды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Бул жерде элибиздин меймандостугун, дасторконду кенен жайып, кыргыздын кеңпейилдигин даңазалап, ошондой эле келген турист кааласа улуттук тамак ашты өз колу менен жасап үйрөнүү да каралган.
Кыргыздын Бермети ысык көлдөн алыс эмес, бул жердеги ажайып кооз табияты, аска тоолорду камтыган карагайлары менен көк шиберлери көргөндүн түбөлүккө эсинде калат. Ошондуктан ар бириңиз Кыргызстандын кооз жаратылышы менен маданиятын, салттарын бириктирип эс алам десеңиз, Карала Арча же азыркы аталышы Боз Салкын жайлоосуна саякатка келиңиз. Кылым караткан Кыргыздын каада салт, үрп адаттарын камтыган бул саякат кемп бир гана чет мамлекеттик туристтерге багытталбастан жалпы келген кыргызстандыктарга дагы өз эшигин ачып келет. Мурат Жолукеев, Эрмек Кадыров, Тоң району, Ысык көл облусу.